2027 жылы мен өзім шайлоого барбай эле ошо даяр болуп калса, ошо даяр болуп жакшы иштеп калды, тажрыйба топтоп эми даяр болуп калса, ушул камчы катышса, мен катышпай эле анан камчыны президент кылып коюп мен эс алууга кетсемби деген менин өзүм планым болгон. Ушул мөөнөттөн кийин. Ушул мөөнөттөн 27 жылы эми январда шайлоо болот да. Ошогон ушундай кылсам деген менин планым болгон. Өзүнө 1 жыл калганда айтканмын. Баягы 1 жыл мурун баягы кызматтан кетерден, 2 жыл мурун десек болот. 2 жыл, 3 жыл болуп калды ошондой деп. Мен деле эми 4 жыл чет өлкөдө тентидим, 4 жыл түрмөдө чиридим, эми 6 жыл монтип тиги конвой менен жүргөн сыяктуу эле жүрөмүн. Чачым агарды, мен деле эс алайын, небере чөбөрө бар деген, ошолорго көңүл бурайын деп, эми кептин ачыгы мен ушинтип өзүнө да айтып, даяр болгон, даярдан, айлана тегерегиңди тазала, тарбияла деп ошентип келгенмин. Анан карасам даяр эмес. Эми эл биригип, бир Кыргызстан болуп баратса, анан сен тияктасыңбы же бул тараптасыңбы деген болбойт андай. Мен сени кызматтан алып атам ошон үчүн. Капа болбогун деп туруп анан сен кийинки шайлоого катышам десең, шайлоого шарт түзүп берем деп айткан. Сиз айтып туруп алдыңызбы, ал киши күтүүсүз болду деген эле? Жок, айтып туруп эле алдым. Айтып өзүнө. Ал эми Германияда жаткан телефондон айттым. Мына мондай болуп атат биякта. Чатак. Парламентти экиге бөлүп уже мондай болуп атат. Десем, болду, сенин чечимиң, эч кандай эмем жок. Анан тиги бу деп. Кыйналып мен жашагым келип атат. Жарым жашоомдо болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашап кетким келип атат. Ар бир күнү кыйналып өтүп чарчап калдым. Өз жашымда түгөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып, ушул аппаратта жаткан учуру. Бейшемби күндүн башка окуяларын түз эфирде баяндайбыз. Кутман кечиңиз менен студиядагы кызматта мен Гүлзат Карбаева. Дегенде программанын биринчи бөлүгүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу материалдын баасы туруктуу сакталууда. Монополияга каршы жөнгө салган кызмат күн сайын мониторинг жүргүзүп, бааны көзөмөлдөп жатат. Калдыктарды кайра иштеткен ишканаларга кайтарымсыз грант берилет. Бул чирип жок болбой турган калдыктарды кайра иштетип, экономикага да, экологияга да пайда алып келүү максатында жасалууда. Ысык көлдө мыйзамсыз балык уулоочу торлордон тазалоо иштери уланууда. Жыл башынан бери көлдөн канча метр тор чыгарылды жана тазалоо иштеринин жыйынтыгы кандай? Жеринен кабарчылардан түз эфирде жооп алабыз. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Андраш Баканы Мажарстандын президенти болуп шайланышы менен куттуктады. Сиздин бул кызматтагы мөөнөтүңүз Мажарстандын мындан аркы гүлдөп өсүшү жана мажар элинин бакубаттуулугунун жогорулашы менен коштолот деп ишенем. Кыргызстан менен Мажарстандын ортосундагы өз ара ишенимге жана элдерибиздин тарыхый маданий жакындыгына негизделген салттуу достук мамилелерин өзгөчө жылуу сезим менен белгилейм. Жетишилген стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлин жогору баалайм. Өлкөлөрүбүздү байланыштырган өз ара түшүнүшү мындан арыда эки тараптуу алакаларды ыраттуу кеңейтүүгө жана Кыргызстан менен Мажарстандын биргелешкен демилгелерди ишке ашыруусуна бекем негиз болуп берет деп ишенем деп айтылат Садыр Жапаровдун куттуктоосунда. 12 августта Вашингтондо Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия жана Азербайжан лидерлеринин бейформал жолугушуусунун жыйынтыктары талкууланды. Каспиан Policy Center уюштурган иш-чарага аймактагы өлкөлөрдүн АКШдагы дипломатиялык өкүлдөрү, анын ичинде Кыргызстандын АКШдагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Эдил Байсалов катышты. Талкууда чек ара маселелеринин жөнгө салынышы, соода жана транспорттук байланыштардын кеңейиши, ошондой
ошондой эле аймактык кызматташтыктын жаңы деңгээли белгиленди. Кыргызстан үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Камбар-Ата 1 ГЭСи сыяктуу ири долбоорлордун мааниси айтылды. Катышуучулар Борбор Азия барган сайын өз алдынча туруктуу жана биргелешкен өнүгүүгө багытталган аймакка айланып жатканын белгилешти. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу материалдардын баалары аймактагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу туруктуу сакталууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бааларга күн сайын мониторинг жүргүзүп, АИ-92, АИ-95 бензиндерине, дизелдик отунга жана суюлтулган газга максималдуу чекени бааларды көзөмөлдөп жатат. Мекеменин 13 августка берген маалыматына ылайык, күйүүчү майлоочу майлар региондогу коңшу мамлекеттер Армения, Тажикстан жана Өзбекстанга караганда бир топ арзан. Бишкекте АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 86,9 сомдон сатылууда. АИ-95 бензинин баасы литрине 109,9 сом бойдон сакталып турат. Дизель отунун литри 99,9 сом, ал эми суюлтулган газдын баасы 48,8 сомду түзүүдө. Орточо эсеп менен алганда Кыргызстанда күйүүчү майлоочу материалдар Армения, Тажикстан жана Өзбекстанга салыштырмалуу 20% арзан. Жакынкы айларда Барс улуттук брендинин астында электромобилдер чыга баштайт. Мындай маалыматты экономика жана коммерция министрлиги таратты. Долбоорду ишке ашыруунун даярдыгы учурда 75% жетип, заводду жылдын 3-кварталында пайдаланууга берүү пландалууда. Жаңы өндүрүш ички рынокто экологиялык жактан таза транспорт менен камсыз кылууга жана экспорттук потенциалды жогорулатууга багытталган. Негизги көрсөткүчтөрү катары жылына 10 миңге чейин электромобиль чыгары жана 100 адам жумуш орну менен камсыз болору белгиленди. Ишкананын ишке кириши автоөнөр жай тармагын өнүктүрүүдө жана жашыл экономиканы чыңдоодо маанилүү кадам болот. Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун станцияларында күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында 6 гидроагрегатта оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу энергетика министрлигинен маалымдашты. Учурда ГЭС-6, ГЭС-3 жана Быстровка ГЭСинде бирден гидроагрегат оңдолду. Ошондой эле Аламүдүн ГЭС-1де 2 май өндүргүч заманбап вакуумдук өчүргүчтөргө алмаштырылды. Жумуштар жабдуулардын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга жана күз-кыш мезгилинде электр энергиясын туруктуу өндүрүүнү камсыз кылууга багытталган. Белгилей кетсек, Чакан ГЭС ачык акционердик коому 10 гидроэлектр станциясын бириктирет. Калдыктарды кайра иштеткен ишканаларга мамлекет тарабынан грант берилет. Себеби колдонулгандан кийин чирип жок болбой турган ар бир товар кайра иштетилип, башка максатта пайдаланышы керек. Мындай ишканалардын экономикага, экология үчүн дагы пайдасы эске алынууда. Желим баштыктар колдонулгандан кийин жаратылышка олуттуу кедергисин тийгизип жатканын аңдай бербейбиз. Себеби жерге ташталгандан кийин чирип жок болбойт. Жылдар бою айлана чөйрөнү ууландырып берет. Мындай көйгөйдү жоюунун бир гана жолу бар, бул аны кайра иштетип, буюм кылып чыгаруу. Бишкектеги ишканалардын бири курулушта. Айыл чарбада колдонулган кап желим баштыктарды сатып алууда. Килограммы 60 сомдон эсептелип жатат. Клиенттер күнүгө ушинтип тынбай эле келип турушат. Көпүртөн эле күнүнө 2 тонна, 2,5 тоннага чейин кабыл алабыз. Кээде ар кандай случай болуп калат, кээде аз болуп калат, кээде көп болуп калат. Бияка тапшырат, бияка тапшыргандан кийин вести жазабыз. Вести жазып жака офиске беребиз, офистен анан жактан эсептеп, өздөрү акчасын жактан беришет. Биздики бул жерде болгон жумуш өзү приемка. Приемка кабыл алабыз, болду. Сатып алынган таштандылар кайра иштетилип, андан желим буюмдар жасалууда. Татаал өндүрүш тыным албай жүрүп жатат. Алгач желим баштыктар майдаланып отуруп, атайын бөлүкчөлөргө айланат. Андан кайра желим буюмдар жасалат. Маселен, бул орогучтар түрдүү максатта колдонулат. Майда бөлүкчөлөрдүн өңүн өзгөртсө да болот. Маселен, кара түстөн дал ушундай жашиктер даярдалган. Примерно выпускается в месяц от... Жашиктен бир айда болжол менен 20 миңдей даана чыгарабыз. Ар биринин салмагы 2 килограмм. Ал эми пленкадан 30 тоннадай даярдалат. 10 тоннадан ашыгыраак таштанды каптар өндүрүлөт. Ошондой эле сугатка колдонулган желим түтүктөн 5 тонна чыгарылат. Товардын сезондук өтүмү бар. Маселен, жашиктер жыйналып турган себеби аны сатып ала тургандар ушул айдын соңунда, күз мезгилинин башында көп кайрылышат. И сам товар сезонный.
Например, ящики, сезон идет в конце месяца, в начале осени. Ишкер мамлекеттен грант алышы мүмкүн. Себеби лицензиясы бар. Талапка жооп берген таштандыны кайра иштеткен ишканалар үчүн кайтарымсыз каражат берилери убадаланган. Есть потенциал, конечно, увеличить его вдвое, но это определенные вложения нужны, оборудование. Биздин ишканабыздын шартында өндүрүштүн көлөмүн 2 эсеге жогорулатууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул үчүн дагы каражат керек. Себеби жабдууларды сатып алышыбыз шарт. Биз бул багытта иштеп жатабыз. Долбоорлорубузду тиешелүү органдарга сунуштайбыз. Азыр эко оператор мамлекеттик мекемеси кеп кеңештерин берип жатат. Калдыктарды кайра иштетүүчү ишканаларга гранттар утилизациялык төлөмдөн топтолгон эсептен берилет. Буга чейин өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги системасы киргизилген. Ага ылайык аккумуляторлор, дөңгөлөк, майлоочу майлар, пластик, картон жана тиричилик техникаларын өлкөгө алып кирген же өлкө ичинде өндүргөндөрдөн төлөм алынат. Жалпысынан 24 топтогу товардын тизмеси бекитилген. Бир сөз менен айтканда, калдыкка айлана турган товарларды алып келгендер мамлекетке атайын төлөм жүргүзсө, ал каражат ошол эле калдыктарды кайра иштетүүчүлөргө берилет. Утилизациялык төлөмдөрдөн былтыр апрель айынан бери 271 миллион сомдон ашык каражат топтолду. Калыгул Асанбаев, Баккелди Абжалбек уулу, Ала Тоо 24. Ысык көлдү мыйзамсыз балык уулоочу торлордон тазалоо иштери дагы деле уланууда. Бул багытта милициянын туристтик экологиялык кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы жана жаратылышты коргоо органдары биргелешип иш алып барууда. Жыл башынан бери көлдөн канча метр тор чыгарылды жана тазалоо иштеринин жыйынтыгы кандай? Бул тууралуу Ысык көлдү кабарчыбыз Салтанат Сарыкиева менен байланышка чыгабыз. Салтанат, саламатсызбы? Кечиресиздер. Салтанат, саламатсызбы? Сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Айтсаңыз, Салтанат, жыл башынан бери жогоруда айтылган 3 кызмат тарабынан канча мыйзамсыз балык уулоочу тор алыныптыр? Ысык көлдүн экологиялык абалын сактоо жана мыйзамсыз балык уулоого бөгөт коюу максатында Ысык көл облусунда 7 ай аралыгында бүгүнкү күндө Ысык көл облустук иштер башкармалыгы, ошондой эле жаратылыш министрлигинин суучулдар кызматынан, ошондой эле экологиялык техникалык көзөмөл кызматы тарабынан бүгүнкү күндө 7 айдын жыйынтыгы менен Ысык көл облусунда Ысык көлдүн аймагынан торлорду чыгаруу иштери активдүү жүргүзүлүп жатат. 7 ай ичинде Ысык көл облустук туристтик милициясы тарабынан 54 400 метр тор алынган болсо, ал эми суучулдар тарабынан ушу 7 айдын жыйынтыгы менен 72 800 метр тор көлтүүнөн чыгарылган. Ошондой эле айрым торлор 20 жыл мурун салынгандыктан ушул мезгилдерде суучулдардын ошондой эле жогорудагы 3 кызматтын биргелешип аткарган жумуштарынын жүрүшүндө бүгүнкү күндө азыркы жаңы салынган торлор жокко эсе деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө ошол суучулдардын ошондой эле экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын өкүлдөрүнүн, туристтик экологиялык милиция кызматкерлери ошо 50 метр тереңдиктеги көл түбүнө барып ошол көлдүн түбүндөгү торлорду тазалоо иштерин активдүү жүргүзүп жатышат. Бүгүнкү күндө ушул аба ырайынын күндүн ачыктыгына, туристтик мезгилдин активдүү уланып жаткандыгына карабастан көл астынан торлорду чыгаруу иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле толкун болгон учурда дагы көл астындагы торлорду дагы чыгарууга мүмкүн болуп жаткандыгын айтышууда. Мисалы 2022 жылдары бул тор чыгарууда күнүнө тонналаган торлорду чыгарып келишкен болсо, азыркы мезгилдерге салыштырып караганда күнүнө узундугу 1000 метрге жакын торлор чыгарылып жатыптыр. Бул ошол башындагы 2022 жылдарга салыштырмалуу кыйла дээрлик азайды деп айтсак дагы болот экен. Көбүнесе торлор мындан 20 жыл, 15 жыл мурун салынган торлор деп билдиришүүдө. Айтсаңыз, Салтанат, торлор менен кошо көл астынан таштандыларды дагы чыгаруу иштери, ошол эле көл жээгинде мыйзамсыз балык уулоочуларга карата көзөмөл кандай жүрүп жатыптыр? Ооба, жылдап чирбей жаткан торлорду дагы тазалоо иштери дагы бүгүнкү күндө активдүү, тынымсыз жүргүзүлүп жаткандыгын дагы айтышууда. Ошондой эле таштандыларды чыгаруу жумуштары да аткарылууда. Туристтик экологиялык милиция тарабынан айта турган болсок, 6 тонна таштанды ушул 7 ай аралыгында алынган. Ошондой эле балык уулоо эрежелерин бузууга 454 протокол түзүлгөн. Ошондой эле 235 000 айыппул өндүрүлгөн. Жаратылышты коргоо кызматы 7 ай ичинде 1 тонна 760 кг таштандыны көл астынан чыгарды. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги
министрликтин суучулдары тарабынан көл астынан 13 тонна 725 килограмм таштандыны алган. Ысык көлдү мыйзамсыз салынган синтетикалык торлордон арылтуу иштери дагы мындан ары дагы үзгүлтүксүз улана турарын билдиришүүдө. Адистердин айтымына караганда, бул торлорду көл астынан тазалоо бул бир нече жылдарга созуларын да айтышууда. Ал эми Ысык көл облусундагы синтетикалык торлордон арылтуу боюнча маалыматтар ушулар. Рахмат, Салтанат. Ыраазычылык билдиребиз сизге. Биз менен Ысык көлдөгү кабарчыбыз Салтанат Сарыкиева болду. Биз программабызды ушул эле тема менен улантабыз. Бир канча жылдан бери Ысык көлдү тордон тазалоо иштери күн сайын жүрүп келгенине карабай, суу астындагы синтетикалык торлор түгөн элек. Бул жолу Түп районунун көл акваториясында 200 метрден ашык тор табылды. Керексиз калдыктар суудагы тирүү табиятка коркунуч экени өкүндүрөт. 2026 жыл 13 август биз туристтик экологиялык миссиянын кызматкерлери Түп районунун көл үстүндө тор тазалоо иштерин жүргүзүү учурунда тор илинде окшойт, азыр иш чыгарып атабыз. Бул көл астындагы синтетикалык торлорду тазалоо учурундагы дагы бир кейиштүү көрүнүш. Канча жылдан бери тазалоо иштери тынымсыз уланууда. Анда миңдеген чакырымдык торлор көл астындагы тирүү жандыктардын өмүрүнө коркунуч алып келет. Табиаттын тазалыгын булгап тим болбостон, экология үчүн кооптуу экенин мыйзамсыз браконьерлер дагы деле түшүнбөй жаткандай. Тор тазалоо иштери бир канча жылдан бери кандай гана аба ырайы болбосун дем алыш күндөргө карабай уланып келатат. Ал үчүн бир канча тийиштүү мекемелердин суучулдары жоопкерчилик алышкан. Суу түбүндө керексиз торлордон сырткары тонналаган таштандылар табылат. Мунун баары эс алууга барган жарандардын табиятка кыянаттык кылган кайдыгерлиги. Ажайып жаратылышты өз калыбында сактап, аны туура пайдалануу ар бирибиздин милдетибиз болгону менен буга көпчүлүк олуттуу карабайт. Анын кесипетинен миңдеген жандыктар жок болуп, көл суусу керексиз акыр чикирлерге толууда. Ал эми азыр биз программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Шылуундардын тузагынан сак болуңуз. Түндүк мекемеси жарандарды уюмдун атынан чалып же жазып, жеке маалыматтарын сураган шылуундардан этият болууга чакырат. Кыргызстанда шахмат өнүктүрүүгө мамлекеттик деңгээлде өзгөчө көңүл бурула баштады. Муну менен катар оюнга кызыккандардын дагы саны артууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүүдө. Оюндарга 113 мамлекет катышып, спорттун 40тан ашык түрү боюнча байгет алышат. Түндүк жарандарды уюмдун атынан чалып же жазып, жеке маалыматтарын сураган шылуундардан сак болууга чакырат. Түндүктүн кызматкерлери кыргызстандыктардан эч качан пин кодун, сыр сөзүн, паспортунун же банк картасынын маалыматтарын сурабайт. Мындай чалуу же билдирүү алган жарандарга сүйлөшүүнү дароо токтотуп, суралган маалыматтарды бербөө сунушталат деп айтылат билдирүүдө. Түндүк менен байланыш үчүн расмий номерлерди гана колдонсо болот. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасында дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды сатып алууда бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Ага караганда 2024-2026 жылдары саламаттыкты сактоо уюмдарынын муктаждыгы эске алынбастан сатып алынган 74,1 миллион сомдук дары-дармектин 60 түрүнүн жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен. Мындан тышкары тиешелүү билдирмелерсиз 64 миллион сомго жакын медициналык буюм сатып алынып, алар кампаларда пайдаланылбай калган. Натыйжада мамлекетке келтирилген зыян алдын ала 137 миллион 950 миң сом деп бааланууда. Фактылар боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Манас шаарында Көгарт дарыясын бойлой жаңы жол курулууда. Жалпы узундугу 9 чакырымды түзгөн каттам шаар борборун аралабай ыкчам өтүүгө шарт түзөт. Жаңы жол негизги көчөлөрдөгү унаа тыгынын азайтып, каланы айланып өтүүчү альтернативдүү каттам катары кызмат кылат. Көгарт дарыясын бойлой салынып жаткан Манас Благовещенка жолундамын. Мында ушул тапта асфальтка чейинки жумуштар кызуу жүрүп жатат. Өзүңүздөр байкагандай, мында жумуштар күнү-түнү жүрүп жатыптыр. Түнкүсүн шагыл төгүү иштери жүрсө, ал эми күндүздү мына ошентип жолду таптоо жумуштары кызуу темпте уланууда.
Манас шаарын айланып өтүүчү жаңы жолдун жалпы узундугу 9 чакырым, 2 тилкелүү болуп, эни 8 метрди түзөт. Учурда курулуштун негизги жана татаал этаптары аяктап калды. Азыркы тапта бул тилкеде асфальт төшөгө даярдыктар көрүлүүдө. Азыркы күндө жолго тоскоол болгон непригодный материалдар алып тазалап бүтүп, асфальтка чейинки даярдоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле электр зымдарын тартуу, суу өткөн куурларды куюу иштери жүрүп жатат. 30 хова, 3 экскаватор, 2 грейдер, 2 водовоз, 3 каток иштеп жатат. Дарыянын коргоо зонасын колдон келишинче сактап, тротуар калктуу конушта жайгашкан жерде тротуарлар бар. Бул жаңы жол шаардын борборун аралабай калааны айланып өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Натыйжада негизги көчөлөрдөгү унаа тыгын азайып, жол кыймылы жеңилдейт. Жергиликтүү бийлик бул каттам шаар үчүн маанилүү альтернативдүү жол болоорун белгилейт. Транспорт министрлиги тарабынан курулуп жатат. Курманбек аркабыздан Сузак Кыргобой деп коет. Негизги көчөбүздөн кирип келатканда жол тугундары бүгүнкү күндө аябай көп жаралып атат да. Ошонун альтернативдүү бирден бир багыты болуп туруп, ошол Манас Благовещенко жолу ошол жолду бөлүп турат. Анткени сиздер баарыңыздар билесиздер, ошол Базар Коргон, Нокен, Таш көмүр, Майлуу суу шаарларынан дагы көпчүлүк каттамдар ошол жак менен келип туруп, биздин жаңы автовокзал, жаңы муниципалдык базарга да каттоо ошол жактан бир топ жакын жеңил дагы болот. Ал арада негизги каттамдардын бири болгон Манас Казарман жолунун курулушу да уланууда. Буга чейин жолдун курулушу кечеңдеп, жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып келген. Учурда иштер ыкчамдап, асфальт төшөгө даярдык иштери жүрүүдө. Азыр бир топ маселелердин жеринен чечип бердик. Мына азыр тапшырмалар коюлду. Транспорт министрлиги тарабынан жасалып аткан үчүн подрядчыга азыр биз тапшырманы койдук. Булар бүрсү күндөн баштап туруп асфальттоо иштерин баштайт. 3 күндө бир тарабын толугу менен асфальттоо иштерин бүтөбүз дешти. Кийинки жумада жол иштерин жасап туруп, кийинки жумада экинчи тарабын дагы бүтүрүшөт. Азыр өзүңөр көргөндөй, шагал төшөө иштери 2,5 чакырым төшөлүп бүттү. Эми азыр таза суу өтө турган жерлердин трубаларын таштап атабыз. Башка да тоскоолдуктар ушу баягы снос маселеси да, ошолор азыр чечилип бүт, жолдор кеңейтилди. Манас Казарман унаа жолунун курулушу бир канча этап менен жүрөт. Былтыр 5 чакырымына биринчи катмар асфальт төшөлүп, ынтымак айланпасынан Кыргызстан айылына чейинки тилке жаңыланган. Учурда бул бөлүктө тротуар куруу иштери дээрлик аяктап калды. Экинчи катмар асфальтты жыл аягына чейин төшөө пландалууда. Ал эми быйылкы жылы кошумча дагы 8 чакырым жолго асфальт басылат. Дөрөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Ала Тоо 24, Абат облусу. 2025 жылдын 27 июнунда катуу шамалдын кесепетинен Бишкектеги Каражыгач конушундагы спорттук комплекстин чатыры жабыркаган. Окуя камсыздандыруу фактысы катары катталып, кийин чыгымды аныктоо максатында тиешелүү комиссия түзүлүп, баалоо иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан спорттук комплекске 1 674 000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмү берилди. Каражат имараттын жабыркаган бөлүктөрүн калыбына келтирүүгө жана оңдоо иштерине жумшалат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жарандарга мамлекеттик жана жеке мекемелерге жалпы 460 миллион сомго жакын камсыздандыруу төлөмү жүргүзүлгөн. Нарында жыл башынан бери мамлекеттик камсыздандыруу уюму жол кырсыгына кабылган унаа ээлерине 4 915 000 сом өлчөмүндөгү каражат төлөп берди. Мындай колдоо жол кырсыгынан улам жаралган материалдык чыгымдарды азайтууга жана унаа ээлеринин каржылык жүгүн жеңилдетүүгө чоң өбөлгө болууда. Полный запчастарын алып келди. Байке алып келип, неме кылып буюрса 1-2 күндүн ичинде жаза башталат. Нарын шаарынын тургуну Замирбек Үркүнбаев жакында эле жол кырсыгына кабылып, унаасынын алдыңкы бөлүгү толугу менен жарабай калган. А бирок мына ушул кырсыкка себепкер болгон жарандын унаасы камсыздандырылгандыктан келтирилген чыгымдын ордун мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөп берди. Повороттон чыга калып катуу чыкты. Мен тормоз тепкенге успейт этпей калдым, ошондо көзтен жабыркап калдык. Бул байкенин камсыздандыруусу бар үчүн мамлекет төлөп берип атат, алдык. Мына биз өз көзүбүз менен көрдүк. 15 күн, почти 20 күндүн аралыгында алдык. Жолдо бөөдө кырсыктан тышкары бололу, жайыраак айдайлы. Ушул машинаны мен сүйүп алгам. Анан Асагадан өтүп койгом. Бул мамлекет тарабынан төлөп берилчү камсыздандыруу экен. Мен абдан ыраазымын. Чоң жардам беришти. Төлөп беришти мамлекет тарабынан. Эми кырсык болбой эле койсун, кырсыкты Кудайым ушу бетин ары кылсын.
Анан бирок жарандарга айтып кетем, ушу ОСАГО менен каскадтан сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө өтүп коюш керек экен. Кырсыктан алыс болуңуздар, кырсыктар болбосун. Гүлмира Токтосунова да бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан акчалай жардамдын тастыктамасын алды. Ал дагы жол кырсыгына кабылган. Эми минтип чыгымдын орду толукталып отурат. Ошо 4-июлда жол кырсыгына калдым эле. Анан 1 ай болду, андан бери 1,5 ай болуп калды. Өзүбүздүн камсыздандыруу мыйзамдын талабына ылайык камсыздандыруу жүргүзгөнбүз өзүбүздүн автоунаабызда. Анан бүгүнкү күндө ошол бир аз чыгым болуп калдык, финансылык жактан ошону камсыздандырылды да. Толук жазаганга жетет, Кудай буйрса. Чоң эле жардам болду. Ошол элдердин баягы камсыздандырууга болгон көз карашы өзгөрүлгөндүгү билинип атат. Быйыл мисалы камсыздандырган саны көбүрөөк да былтыркынан. Бул камсыздандыруу жалпы эле ОСАГО түрүндө эле эмес, жеке башка түрлөрүнөн дагы мына турак жайларын камсыздандыргандардын саны өсүп атат. Өзүлөрүнүн жеке коммерциялык объектилерин камсыздандыргандардын саны өсүүдө. ОСАГО боюнча жалпы лимит суммасы 450 000 сом. Ал жерде мүлккө 150 000 сом. Мисалы ошол жабыркап калган машинаны турууга 150 000 сом. Ал эми 300 000 сому ошол адамдарды, балким ошол кырсыктан ичинде адамдар жабыркап калса, өлүм менен коштолсо, ошол лимит ушу калган 300 000 сом ошолго каралат. Белгилей кетсек, өткөн жылы мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарындагы филиалы жыл ичинде жол кырсыгына кабылган 29 жаранга 2 миллион 400 000 сом төлөп берген. Быйыл 2 эсеге көп каражат төлөндү. Акыркы 8 айда эле 44 айдоочуга 4 миллион 915 645 сом кенемте төлөнгөн. Нооруз Абылаев, Дастан Талантов, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Бир күндө терилет, ошол эле күнү базарга жеткирилет. Араванда акыркы жылдары анжир өстүрүүгө кызыккан багбандардын саны артып, таттуу мөмө кирешелүү түшүмгө айланууда. Айрымдары 20 түпкө жетпеген дарактан күн ара 20 000 сомго жакын киреше табууда. Жалбырагын теребиз челекке. Таттуу, ширелүү жана назик. Инжирдин бышканын күтүп отурууга болбойт. Теримден кийин көпкө сакталбаган мөмө дароо соодага чыгарылат. Ошондуктан бул жерде ар бир күндүн түшүмү түздөн түз киреше. 22 жаштагы Бахадыр Тешебаев атасынын жолун жолдоп, багбанчылык менен алектенет. 6 соттук жерге 20дан ашык мөмөлүү дарак өстүргөн. Арасында инжирдин бир нече түрү бар. Жаш багбан үчүн негизги түйшүк мөмө бышкан маалда сууну үзбөй берүү. Күндө суу куп туруш керек тайынан. Суу болбосо бул болбойт, мындай пучурайып калат. Бул основной суу менен пишет. Кийин тере турган убакка келгенде эртең менен бамдаттан кийин уже баштайбыз теришти. Анткени уже куяш чыккандан кийин бул кайсыл пишкен, кайсыл пишпаган анча билинбей калат. Бул мөмөнүн дагы бир өзгөчөлүгү түшүм бир учурда баары бышып калбайт. Дарактагы мөмөлөр улам бышып, күн сайын терим жүрөт. Бахадырдын айтымында туура кам көрүлсө, мөмө күтүлгөн мөөнөтүнөн эрте эле теримге жарап калат. Ал эми үзгүлтүксүз терим, үзгүлтүксүз киреше деген сөз. Бүгүнкү күндө 20 түпкө жакын инжир дарагынан күн ара 20 000 сомго жакын киреше таап жаткан жаш багбан келечекте инжир аянтын дагы кеңейтүүнү көздөйт. Азыркы учурда далага да экип атабыз. Далага да Кудай кааласа мейвасын алабыз 2-3 жыл ичинде. Аравандын ысык климаты инжир үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Аймакта мөмө жемиштер башка жерлерге салыштырмалуу эрте бышып, базарга да биринчи болуп чыгат. Акыркы жылдары инжирдин да өтүмү күчөп, ага болгон суроо талап өлкө ичинде көбөйгөн. Бишкекке doğru кетишет буну. Өзүбүздүн анан Баткенге, Ноокат районуга, Ош, Жалал Абад, Өзген барлык жерлерге алып барышады буну. Буну коркмастан алып барышады. Хамидулла Юсупов үй бүлөсү менен 5 жыл мурда 10 соттук үлүш жерине инжир көчөттөрүн отургузган. Бүгүн анын багында 100дөн ашык мөмөлүү дарак бар. Инжирдин 5 түрүн өстүрүп, быйыл түшүмдөн реалдуу киреше алган. Инжирдин баалуулугу анын даамы менен гана чектелбейт. Мөмөнүн курамында организмге керектүү витаминдер жана минералдар бар. Бирок жаңы инжирдин дагы бир өзгөчөлүгү тез бузулат. Терилгенден кийин аны узакка сактоо кыйын. Ошондуктан багбан үчүн түшүмдү убагында терип, тез арада керектүү өчүгө жеткирүү маанилүү. Медицинада ham bunun пайдасы көп деп атат энди. Кандай пайдалануу? Жүрөк кан тамырларыга, өпкеге, бүйрөккө, жигерге дейт. Şu жигерди ham кичине тазалап турат экен бул.
Араванда бир кезде кородогу бир нече түп дарак катары гана өстүрүлгөн инжир эми киреше алып келген түшүмгө айланды. Багбандар үчүн анын артыкчылыгы ысык климатка ылайыктуулугу жана суроо талаптын өсүшү. Түшүмдүн даамы таттуу, кирешеси андан да таттуу. Араванда инжирдин аянты көбөйсө, бул мөмө жакынкы жылдары жергиликтүү базарлардын гана эмес, өлкөнүн башка аймактарынын да сүйүктүү даамына айланышы мүмкүн. Бегиме Асанова, Маруф Шакиров, Алато 24, Ош. Талас шаарында 5300 көрүүчүгө ылайыкташтырылган стадион курулууда. Стадиондун жалпы аянты 5,5 гектарды ээлеп, иштердин 70% аяктап калды. Бүгүнкү күндө оюн аянтчасын тегиздөө, жарыктандыруу системасын орнотуу жана чатыр жабуу иштери жүрүп жатат. Бир кездеги кароосуз жаткан талаага эми мынтип 5300 көрөрманга ылайыкталган. Эл аралык талаптарга жооп берген, ал эми эң башкысы заманбап үлгүдөгү футбол стадиону түшүп отурат. Учурда стадиондун күнчыгыш тарабындагы трибунасына 1,5 миң отургуч орнотулду. Ал эми күнбатыш тарабында болсо, атайын оор техникалардын жардамы менен чатыр жабуу иштери токтоосуз жүрүүдө. Бул отургучтар боюнча өзгөчөлүктөрү бул баягы жаан-чачындан эме болуп өзүнчө ачылып жабылмай да, өзү эле жабылып калат. Анан кийин бул темирлердин дагы жакшысын алып, качественныйларын койдук. Общий узуну 122 метр, орындуктардын саны ошондо 1,5 миңден айланасында болуп калат. Облустун тарыхында жаңы салынып жаткан стадиондун оюн талаасы гибрид түрүндө болот. Ал үчүн керектүү материалдар атайын чет өлкөдөн алынып келинген. Бул атайын Голландиядан келди. Голландия технологиясы менен салынып атат. Атайын голландецтер менен договор түзүп, ошолор менен салынып атабыз. Гибрид деген сөз бул азыр бул искусственный поле. Бул төшөлөт. Мунун үстүнөн эле естественный урук себилет. Урук себилип, анан ошол естественный чөп чыгат да, мындайча айтканда. Бизге азыркы учурда ушул гибридный полебузга суу системасын атайын 120 метр жерден казып алындык, артезиан суусун. Поливной системасы бар, өзүнчө саркынды суу сага турган дренаж системасы бар. Жана ошондой эле ушул голландецтер өздөрү тегиздеп келип атат. Тегиздеп азыр как раз ушул жумуштары жүрүп атат азыр. Өздөрүнүн техникасы менен келип, өздөрүнүн бул саркынды суусун дагы, берке сууларды дагы өздөрү эме кылып атышат, жасап кетип атышат. Мындан сырткары стадиондун аймагында 180 унага ылайыкталган унаа токтотуучу жайы каралган. Айрыкча сапатына өзгөчө көңүл бурулуп, объект эл аралык стандарттарга жана футболдук инфраструктуранын бардык талаптарына жооп берет. Күнбатыш тарабындагы трибунада көрөрмандар үчүн отургучтар эле эмес, жатакана, кийим алмаштыруучу, жуунуучу жайы, администрациялык имарат жана VIP аймак. Журналисттер ошондой эле түз эфирлер үчүн атайын бөлмөлөр дагы камтылган. Былтыркы жылдан баштап бул стадион бизге карамабызга өткөн, 70% аяктап калдык. Ушундай чоң курулуш келгенине сыймыктанабыз. Биз үчүн абдан жакшы чоң, Талас шаары үчүн чоң бир жаңылык болот. Анткени бу жерде дүйнөлүк масштабта дагы футбол өткөзсөк болот. Анткени стандарт, европейский стандарттарга туура келет деп салып атабыз да. Бул стадион Азия футбол клубунун үй аренасы болот. Ошондой эле футболду өнүктүрүүгө, жаштарды спортко тартууга жана спорт инфраструктурасын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Буга байланыштуу курулуш сапаты тыкыр көзөмөлдө. Ар бир курулуш иштеринин этаптарынын баарын көзөмөлгө алып, өзүбүз контролдоодо жатабыз. Подрядчигибиз дагы жакшы бүт талаптардын баарын аткарууда, технология нормасын сактап, даже сууларын, ошо суудун дагы бир составында эме болбош керек деп биз скважина берден чыгардык. Скважинадагы суу ошол эмеге туура келди, соответствие болчу. Анан ошондуктан ошол жерден алып колдонушуп атат. Учурда 40ка жакын оор техника жана 300дөн ашуун жумушчу 2 нөөмөт менен иштеп жатат. Белгилей кетсек, стадиондун курулушуна мезгил котусу 2025 жылдын 9 апрелинде салынып, быйыл өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилет. Сеймак Барманов, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Президент Садыр Жапаровдун шахматты 2026-2030 жылдар өнүктүрүү жана популярлаштыруу боюнча жарлыгы бул интеллектуалдык спорттун келечегине жол ачты. Эми өлкөдө шахмат академиясы түзүлүп, мектептерде шахмат ийримдерин уюштуруу, жаш шахматчыларды даярдоо жана бул интеллектуалдык спортту калк арасында кеңири жайылтуу боюнча иштер күчөйт.
Зухра Субанбекова кичинекей кызы менен Эркиндик бульварындагы шахмат ойноочу аянтчага тез келишет. Кызы азырынча шахматтын эрежелерин билбегени менен бул оюнга ынтызар. Ал фигураларды жылдырып ойногонду жакшы көрөт. Зухра кызынын зиректигин байкап, келечекте шахмат иримине берүүнү пландап жатат. Президенттин жарлыгы менен мектептерде шахмат иримдери уюштурула баштай турганын уккан эне бул жаңылыкты жылуу кабыл алды. Эгер мектептерде берилсе, абдан жакшы болмок. Анткени азыркы жаш өспүрүм балдар өзүнүн күнүмдүк жашоосун өздөрү чечишет, кандай өткөрүшөт. Негизги убактысынын баары азыр телефонго арналат, негизи көбүнчөсү. Эгер ошол жаш балдарга жардам бере турган болсо, абдан жакшы болмок дейм. Анан муну милдет катары эмес, көбүнчө кандай десем, оюн катары кызыктырып, жаштарды эметип киргизе турган болсо, аябай жакшы болот го деп ойлойм. Шахматка болгон кызыгуу баланын бош убактысын пайдалуу өткөрүү менен гана чектелбейт. Бул оюн логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүп, эс тутумду, балдардын көңүл буруусун жакшыртат, сабырдуулукка жана туура чечим кабыл алууга үйрөтөт. Шахматты улуу муунда активдүү ойнойт. Арасында 90 жаштан ашкан ардагер шахматчылар да бар. Гимнастика для ума деп орустар айтып атпайбы, ошондой эле 92 жаштагы аксакалыбыз азыр ойноп атат да. Карап көрсөңүз, өзүнүн жаш балдар менен чогуу жүрөт турнирдечи. Анан жаш балдар баары карайт да, ошону карап таң калып атышат. Өзү карап көрдү, даже компьютер карап көрдү. Миллиондон ашык вариант бар экен бир эле оюндачы. Ошо жарашаны отурган балдар карап көрсөң, бул тартипке үйрөнөт да. Тып-тыныч отурушат да, потому что шахматта тынчтыруу биринчи очередь да. Анткени эч ким буга эме жардам мешет этпеш керек, ошо кыргызча сөзүн. Ошол отургандан кийин көңүлүм баары шахматка кетет экен. Анан көңүл бергенден кийин тартипке дейсиң, аябай шартипке үйрөтөт экен чоң жери. Кыргызстанда бул интеллектуалдык спортту өнүктүрүүгө мамлекеттик деңгээлде өзгөчө көңүл бурула баштады. Президенттин жарлыгы шахмат коомчулугуна жаңы дем берип, бул багыттагы демилгелердин жандануусуна түрткү берди. Ардагер шахматчылардагы жаш муун менен тажрыйбасын жан дили менен бөлүшүүгө даяр. Жөнөкөй аксакалдар эмес, биздин арабызда 92 аксакалдын арасынан 34 мастер спорта, анан 4 международный мастер, эл аралык мастер бар да. Ошонун негизинде биз айтып атабыз. Биздин аксакалдар милдеттерин бери эле ошо бизге өзүбүздүн тажрыйбабызды жаштарга бериш керек да. Биздин арабызда мына могу жерде Ловоз, ошондой майып болгон аксакалдар бар. Булар тоже өзүнчө шахмат боюнча мастерлер. Алар дагы ошо жаш балдарды ойлоду, тарбиялаганга мени салым келтирсем аракет кылабыз деп ойлоп атабыз да. Ардагер шахматчылар атайын аянтча ачылып, анда таймаштар менен жаштар үчүн сабактар үзгүлтүксүз өтүп турса деген тилегин билдиришүүдө. Шахмат бардык адамдар үчүн жеткиликтүү болушу керек. Өзгөчө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектеген шахматчылар үчүн. Анткени алардын арасында бул оюнду профессионалдык деңгээлде аркалап, мелдештерге катышып келгендер жок эмес. Бирок бул багытта бир катар маселелер дагы бар. По республике их очень много. Республика боюнча ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген шахматчылар абдан көп. Алар үчүн мамлекет белгилүү деңгээлде иштерди жүргүзүп, мелдештер өткөрүлүп келет. Бирок көйгөйлөр дагы деле бар. Каражат жетишсиз, мугалимдер, машыктыруучулар жок. Көп учурда өздөрү менен өздөрү калып жатышат. Эл аралык мелдештер өткөрүлбөйт. Окуу машыгуу жыйындары да уюштурулбай калат. Шахматка кызыккандар үчүн баарына бирдей шарт түзүлүп, мүмкүнчүлүк кеңейсе, бул интеллектуалдык спорттун дагы кеңири жайылышына жол ачылат. Айнус Касамбекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 113 мамлекет катышып, спорттун 40тан ашык түрү боюнча байге талашат. Мелдештер негизинен ат оюндары, улуттук күрөш, интеллектуалдык оюндар, жаатуу жана салттуу аңчылык боюнча өтөт. Учурда даярдык кызуу жүрүүдө. 22 августтан баштап дүйнө жүзүнөн агылган спортчулар Бишкек шаарына келе башташат. Тарыхында кылымдардан бери келе жаткан көк бөрү, көк пар, ат жабыштын бардык түрү, күч оюндарынан эреңиш, ат үстүндөгү күрөш, тыйын эңмей, кыскоомай күрөштүн түрлөрү, салттуу интеллектуалдык оюндар, тогуз коргол, мангала, авария, аңчылык жана жаатуу сыяктуу этноспорттун 40тан ашык түрү боюнча 3000ге жакын спортчу келет. Азыркы учурда бизге 113 мамлекеттен 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышабыз деп бизге макулдугун билдиришти. 113 мамлекетти күтүп жатабыз. Бул биз үчүн чоң бир жетишкендик десек болот. Ошону менен бирге бизде курулуш иштери да болуп жатат, өзүңүздөр билесиздер. Бул атайын ушул Көкбөрү аренасы салынып жатат. 10 000 орундуу. Ал жерде ошол кыргыз казакка эң кызыктуу болгон спорттун түрү бул Көкбөрү, көк пар оюндары өтмөкчү.
Ат жалында желдей сызган көчмөн элдин улуттук оюндары катары көкбөрү менен көкпар бардык мелдештердин арасынан көрмандарды өзүнө тартып бүйүр кызыткан таймаштардын сап башында турат. Жыл өткөн сайын оюнга кызыккан дүйнө спортчуларынын саны артып, быйыл дагы бир канча мамлекеттер жаңы кошулууда. Ар мамлекеттин кызыгуулары көбөйүп атат. Мисалы айтып кетсек, Америка Кошмо Штаты 5-дүйнө көчмөндөр оюнуна келген, мында да келет атат. Мисалы азыр Тажикстан Республикасы келген эмес, алда келип атат Венгрия, Афганистан кошулуп атат. Көкбөрү федерациясы баары көчмөлдө баарын камсыздайт. Мамлекет тарабынан аларга аттарга сарай, балдарга жатакана, бүт баары ушул регистрациядан өткөндөн кийин, кадимкидей аккредитациядан өткөндөн кийин, кадимкидей баары жатат. Мамлекет тарабынан бүт камсыздалат. Ат оюндарына шыккандардын арасында кошуна Өзбекстандын да курама тобу бар. Көптөн бери кызуу даярдыктан өтүшүп, кийинки жуманын аягында эки топтун курамы тең аттары менен кошо Бишкекке келишет. Бизде 24 бала бар. Бизде көкбөрү көкпар боюнча 24 спортчу даярдыктан өттү. 22 август күнү буйруса Бишкекке барабыз. Андан кийин айдын аягында Чолпон Ата шаарына кетебиз. Көчмөндөр оюндары абдан жакшы. Биз биринчи оюндардан бери калтырбай катышып келе жатабыз. Көрмандардын баарын өзүнө тарткан көкбөрү көкпар оюндарынын улуттук курама тобунун командалары кимдер ойной тургандыгы аныкталды. Эки топтун убакчылары эми көчмөн элдин мелдешинде улуттук намысты талашат. Көкбөрү оюндары боюнча курама команданын мүчөлөрү Таштемир Майлыбашев, Мирбек Муташев, Эдилжан Токтогул уулу, Нурбек Юсупов, Тилек Мусабеков, Назар Конушбаев, Сейитбек Анарбек уулу, Кыяз Ниязов, Айдаркан Анарбеков, Нуржан Мелисбек уулу, Байтегин Омурбеков жана Айтбек Жолдошбек уулу. Көкпар боюнча улуттук курама команданын тобунда Жолдошбек Ороспаев, Кубанычбек Султан уулу, Эрсултан Айдаркан уулу, Дастан Качкынбаев, Эрлан Төлөбеков, Рустам Мүдүнов, Дастан Русланов, Дастан Сагынбек уулу, Рустам Тыналиев, Манас Ниязов, Исхак Бекболот уулу жана Өмүрбек Эсен уулу. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышы 31 августта Бишкек шаарында. Андан кийин негизги оюндар Ысык Көл облусунда өтүп, 6 сентябрь күнү жабылышы менен кошо байгелүү орундары аныкталат. Чолпон Ата шаарында жабылышы чоң концерттик программанын коштоосунда жыйынтыкталмакчы. Элиза Нурматова, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24. Бүгүнкү программа мына ушундай кабарлар менен жолукталды. Студияда Гүлзат Карбаева болду. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Саламат болуңуздар.